Антарктида. Эң суук, кургак жана эң алыстагы Жер планетасынын континенти. Анын обочолонуп турушу жана андагы аба ырайынын каардуулугу Антарктиданы Жердин башка аймактарынан өзгөчөлөнүп турушуна себепчи болот. Жергиликтүү жаныбарлар андагы катаал шарттарга эң сонун ылайыкташкан. Бирок кандай болгон чакта да бул жердеги жаныбарлар кыйрап жок болуу коркунучунда турушат. Жердин бир дагы аймагында Антарктидадагыдай тирүү калуу үчүн эрктүүлүк талап кылынбайт. Каардуу жана тоңуп калган мындай жердеги жашоо бул биздин планетадагы эң чоң жетишкендик. Анткени бул жердеги жашоо мүмкүнчүлүктүн жеткен чегинде гана болуп турат. Жапайы Антарктида. Антарктида жер шарынын түштүк бөлүгүндө жайгашкан. Бул жер акылга сыйгыс кубулуштардын аймагы. Жайдын орто ченинде бул жерде түн кирбейт. Суда жашаган жаныбарлар бул таң калыштуу тоңуп калган кереметтер мекенин табыш үчүн бир канча океандарды сүзүп өтүшөт. Ал эми кышында болсо күн кирип кетет да дээрлик бир канча ай көрүнбөй калат. Абанын температурасы -89 градуска чейин муздап кетет. Мындагы катаал шартта жашап кетүү үчүн бул жердегилер кыймыл аракеттин өзгөчө түрү менен камсыздалган. Алар материктин каардуу шарттарына ыңгайланышып калышкан. Август айы. Муздар тоңуп калган Антарктидада жаз мезгили башталды. Пингвиндер болсо кыштан кийинки эң алгачкы күндүн чыгышын мына эми көргөнү турушат. Температура 31 градус нөлдөн төмөн болуп турат. Катуу болгон шамалдын ылдамдыгы саатына 100 километрге чейин жетет. Күн дээрлик 3 ай бою көрүнбөй турду. Императорлук пингвин сууктан жана катуу шамалдан коргоо үчүн балдарын өзүнө кысат. Пингвиндин эркектери жаңы балапандар пайда болгучакты сынып же талкаланып калуудан жумурткаларын сактап коргоп турушат. Пингвиндердин көпчүлүгү бири-бирине коргоп, бирин-бирине жакын жүрүшү алардын ысып турушуна шарт түзөт. Жашоого жаңы мүчөлөрүнүн пайда болушу үчүн чоң пингвиндер бир канча коркунучтуу айларды башынан өткөрдү. Мындайга башка жаныбарлардын күчү жетмек эмес. Ошентсе да, алар акырын өнүп өсүүдө. Материктин борбордук бөлүгүнөн жаздын шамалы келип баштады. Ансыз деле коркунучтуу болгон шарт ого бетер кооптуу жана суук болуп калды. Катуу муздак шамалдын натыйжасында температура бир канча ондогон градуска төмөндөй сезилет. Өтө таң калыштуу. Жашоого мүмкүнчүлүк болбочудай болгон мындай катаал шарттарга пингвиндер көнүп калышкан жана такыр ыңгайсыз чөйрөдө жашап кетүү жолдорун үйрөнүп алышкан. Антарктидада эң катаал мезгил аягына чыгып баратат. Кыштан кийинки мезгилде эң алгач алыстан күн көрүнө баштады. Түбөлүктүү сууктун жана караңгылыктын мекени болгон Антарктидага планетанын жашоо тирүүчүлүк башталган жандуу аймагына айлануусу башталды. Эң алгач асмандан күн болгону бир сааттан бир аз көбүрөөк эле кармалды. Бирок бул полярдык уюлда жашагандар үчүн чоң бир белги. Жашоо жансыз ордунан жыла баштады. Уедла түлени. Бул жерде жылы бою жашап кетүүгө жөндөмдүү
жападан жалгыз жандыктардын бири. Жаздын башталышы менен бул ургачы түленде маанилүү окуя болду. Ал бала тууду. Ал эми баласын бир канча жума коргоп да, тоюндуруп да турат. Ал өзү сүзүүнү үйрөнгүчөктү. Аларды аягы көрүнбөгөн муздуу чөлкөм каптап турат. Жаш баласы жетилип калганда тамактанууга, катаал аба ырайынан сактанууга баруучу сууга, жападан жалгыз жолду момундай болгон муздун тешигинен гана табат. Антарктидада суу аябай эле тез тоңуп турат. Ошондуктан Уедла түленинин эркеги суудагы тешиктин тоңуп бүтөлүп калышын көзөмөлдөп турат. Алар кайра-кайра муздарды тиштери менен кажып турушат. Бул алардын башка үчүн өзүн курмандык кылуу сезими эмес. Балдары чоңоюп, кайрадан уруктанууга даяр болгон ургачысы менен эркеги кошулуусун каалап турган чагы. Кыш мезгилинде муздун катмарлары барган сайын калыңдап, континенттин ээлеген аймагы чоңоюп баштайт. Бирок күндүн келиши менен Антарктида өтө чоң өзгөрүүгө тушугат. Материкти туш тараптан курчап алган муздар ээрип сына баштайт. Антарктидада жашаган жаныбарлардын көпчүлүк түрлөрү муздун ээрүүсү башталгандан баштап көчө баштайт. Жаздын башталышы менен алар түштүктү көздөй жылып, тукум улоо максатында коопсуз жерди көздөй жөнөшөт. Аделия пингвиндери жылда тукум улоо максатында баруучу жерге шашып баратышат. Бир жыл аралыгында пингвиндер кышкы балык улоо учурунда сууда сүзүп, жазында уя салуу жерине чейин барып, жалпысынан 13.000 чакырым жолду жүрүп коюшат. Эркектеринин максаты муз үстүндөгү аскаларга барып уя салуу. Анткени пингвиндер музга уя сала алышпайт. Аделия пингвиндеринин көпчүлүгү жыл сайын мурдагы эле уясына жана мурдагы эле шериктерине кайтышат. Антарктидадагы мындай орундар 2000 жылдан бери жаздын келери менен жыл сайын колдонулат. Пингвиндердин бири-бири менен кошулуусуна чейин үйдүн пайдубалын майда чүйдө таштар менен бекемдөө зарыл. Аделия пингвиндери өзүнүн уяларынын кичинекей таштар менен курушат. Бирок таштар баарын эле тегиз жете бербейт. Ошондуктан бирөөнүкүн уурдоо жат көрүнүш эмес. Пингвиндер ээриген муздан чыккан суулардан коргонуу үчүн уяларын бийик куруусу зарыл. Жумурткасы 35 күндөн кийин пайда болуп баштайт. Пингвиндердин башка түрлөрү араң эле эми өздөрүнө үй куруп жатышса, императорлук пингвиндер болсо балапандарын чоңойтуп калышты.
1 айлык тургудан кийин ургачылары деңизге кайтышат. Апасы жана атасы өздөрүнө тамак табуу үчүн алыс жолго аттанышты. Алар өздөрү турган аймактан деңизге чейин дээрлик 80 чакырым аралыкты басып өтүшөт. Балапандары кадимкидей чоңоюп калгычакты ата-энеси мындай жүрүштү дагы 6 жолу аткарышат. Императордук пингвиндер кургакчылыкта оңтойлуу болбогону менен сууда сүзүүдө аларга эч ким тең келе албайт. Алар куш сыяктуу учушат, бирок сууда. Канаттары бар, демек учуу жөндөмдүүлүгү алардын канында бар. Императордук пингвиндер майда балыктар, рак сыяктуулар жана майда деңиз курттары менен тамактанышат. Алар суунун ичинде 18 минутага чейин болушат. 500 метр тереңдикке чейин сүзүп барышат. Башка пингвиндердин түрлөрү булар сыяктуу мынчалык терең сүзө алышпайт. Пингвиндердин бул тобу үйлөрүнө кайтуучу эң кыска жолду таап алышты. Муздун мындай тешиги тоңуп калган жээктеги узак жолду басуудан аларды сактап калды. Бирок Антарктидада муздун мындай тешиги үчүн чоң талашуу, күрөшүү жүрөт. Камкор түлен аларды аңдып жүрүп, муз алдындагы пингвиндердин жашыруун жолун таап алды. Чындыгында түлен пингвиндерге эч кандай коркунуч жарата албайт. Бирок ал океанга мүмкүнчүлүк берген мындай муздун тешигин эч ким менен бөлүшкүсү келбей турат. Эгерде түлен пингвиндерди өткөрбөй турган болсо, анда узун жолду кайрадан жөө басып чыгыш керек болот. Барган сайын күн жылууланып баштады. Муздар мурдагыдай чоң жерди ээлебей, ээрип башташты. Бүкүрү киттер Антарктидага кайра келе баштады. Бул жер шарындагы эң чоң жаныбар. Сентябрь айы. Бул киттин ургачысы былтыркы жылдын жай мезгилинин аягында балдарын жылуу тропикалык аймактагы сууда тууп алуу үчүн жөнөп кеткен болчу. Ал азыр түштүк континентке жалгыз кайткан жок. Мүмкүн ал 7 айдын ичинде ушул жерден кеткенден бери эч нерсе жеген эместир. Ал аябай ачка. Жай мезгилинин айларында ага өтө көп сандагы майда балыктарды жешке туура келет. Бактыга жараша жай мезгилинде жер шарында Антарктиданын айланасындагыдай мындай азык оокатка бай бир да океан жок. Ошондуктан да түлендердин аргындашуусу эртерээк, кыш мезгилинде эле башталат. Анткени жайдын азык оокаты кеңир болгон учурана жетишип, урпактарын багып чоңойтуп калышы керек болот. Антарктиданын дээрлик бардык жашоочулары азык оокаттарды океандан гана табышат. Антарктида өзү болсо эч кандай жашоого мүмкүнчүлүк болбой турган өлүк сыяктуу жер шарынын аймагы болуп эсептелет. Бирок аны кенен жана бай суулар курчап турат. Жашоо тиричилик кайнап турган жай мезгилинде мындай суулар көптөгөн жаныбарлардын топтолгон,
үйүлгөн майданына айланып калат. Антарктиданын деңиз астындагы кыртыштар али жакшы изилденип чыга элек. Ал өзүнүн түрдүүлүгү менен тропикалык жылуу аймактагы кыртыштардан гана калышы мүмкүн. Керек болсо акырын сүзүп жүргөн айсберг да өзүнүн артынан азык оокат калтырып кетет. Чоң муздан жарылып, бөлүнүп алып, ал океанды көздөй сүзүп жөнөйт. Өзүнүн оор салмагы менен алдынан чыккандын баарын талкалап, эзип, жерип сүзүп барат. Артынан деңиз жылдызчаларынын, деңиз кирпилеринин эзилип калган калдыктарын калтырат. Булар керектөөлөр үчүн оңой табылган азык оокат. Сууда эркин, жыргап сүзүп жүргөн пингвиндер да айсберг берген мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланышат. Жай мезгилиндеги борон чапкындар айсбергдерди жээкти көздөй жылууга аргасыз кылат. Мындан сырткары пингвиндер үчүн жыргап сууда сүзүп ойноого мүмкүнчүлүк берет. Бирок бул бир аз коркунучту жаратат. Ташкындап жаткан суу пингвиндерди анча деле кыжалат кылбайт. Жаз мезгилинин келиши менен эле камкор жырткычтар бул жака жетип келишет. Континенттин айланасындагы суу жээгинде жашоо тим эле кайнап жатат. Албетте, бул жайга чоңураак жырткычтар да тартыла баштады. Деңиз илбирси аңчылыкка жөнөдү. Ал пингвиндердин муздун жаракасындагы капканга түшүүсүн күтүп турат. Крабтарды жечүү түлендер бул жерде аябай көп кездешет. Түлендердин мындай түрү жер шарында эң көп болуп эсептелет. Булардын санын толук санаш үчүн Антарктида аябай чоңдук кылат. Мындан сырткары бош жана катаал шарттын болгондугунан улам, жердин бул континенти толук изилденип бүтө элек. Ошондуктан бул крабтарды жечүү түлендердин санын толук билүү мүмкүн эмес. Болжолдуу саноолордун жыйынтыгы менен түлендердин саны 7-ден 12 миллионго чейин жетиши мүмкүн. Булардын санынын көп болушу бул жайдагы эң башкы өлтүргүч китке ыңгайлуу шарт түзөт. Алар өркөчтүү киттер, жырткычтар. Өркөчтүү киттер дельфин түрлөрүнө кирет. Булардын сезимтал жөндөмдүүлүгү аябай таң калыштуу. Кээ бир өркөчтүү киттер көп жылдык муздардын арасында аңчылык кылышка машыгышкан. Алардын кээ бирлери чогуу биригишип, муздун үстүндө жаткан түленди түшүрүп ийүү үчүн атайын суу толкунун пайда кылышат. Өркөчтүүлөр такыр тажашпайт. Түленди тутуу болгону убакытты гана талап кылат. Азык оокаттын таңкыстыгы жок жана аңчылык эми эле башталды. Бир канча күндөн кийин күн нуру өчпөй туруп калат жана тамактануу күнү түнү болуп турат. Октябрь айы. Жай мезгилинин жакындашы менен күн сайын күндүзгү убакыт 20 минутага узарып барат.
Андан кийин күндүн батышы менен чыгышы жолугушуп, күн такыр батпай калат. Антарктидада кээ бир аймактарда дээрлик 4 ай бою күн такыр батпай туруп калат. Жайдын азыктануу мезгили мемиреп эң жеткен чегинде. Деңиздеги өсүмдүктөр муздун калыңдыгы астында араң өсүп келишти. Ал эми азыр болсо, алардын дүркүрөп өсүүсүнө ыңгайлуу учур келди. Бул кирилдер деп аталган жандуулар үчүн алардын канатына окшогон бейиш багы. Кирилдер кышы бою муз алдында болушту. Эми жай келип, балырлардын өсүшү менен алар тукум улап көбөйүшөт. Планетада эң көп түрү бар жандуу деген санга жеткенге чейин көбөйүшөт. Кирилдин бир эле түрүнүн үйүрү 2,5 квадрат чарчы аянтты ээлеп калат. Тереңдиги 200 метрге чейин барып, салмагы болсо 10 тоннага чейин жетип кетет. Мындай көрсөткүч абдан маанилүү. Анткени бул жердеги түлен, кит, балык жана башка жаныбарлардын жашап кетүүсү ушулардын санынан көз каранды. Отуз миңден ашуун бүкүрү киттердин үйүрү жайкы салтанатка жетип келишти. Кирилдердин жана балыктардын жоон тобу мындай зөңкөйгөн жаныбарлардын жападан жалгыз тамагы болуп эсептелет. Жай мезгилинде мындай киттер оозун чоң ачып бир эле сугунганда 1 тоннага чейин тамакты жеп салат. Кирилдерди жеп оокат кылган күмүш сыңдуу балыктар да бүкүрү киттерге жем болушат. Антарктиданын кээ бир аймактарында күмүш сыңдуу балыктар жалпы балыктардын дээрлик 90%-ын түзөт. Алар бири-бирине жакындашып тыгыздалган бир чоң үйүрдү пайда кылат. Бүкүрү киттер болсо, аларды өздөрү чыгарган шарчалардын тору менен курчап калат. Киттер деңиздин тереңинен жогору көздөй ооздору менен үйлөп, суу бүртүкчү шариктерди пайда кылат. А балыктар болсо, андан коркуп качууга аракет кылышат. Балыктардын бири-бирине тыгыздалышына аргасыз кылышат. Шарчалардан түзүлгөн спираль сыяктуу тор барган сайын кысылып баратканын балыктар түшүнбөй калат. Ошентип аягында киттер баары бирге бирдей оозун ача салып, күмүш сыңдуу балыктардын үйүрүн жеп салышат. Ушундай алп жырткычтар кадимки аба бүртүкчөлөрүнүн жардамы менен түшкү тамактанышты. Күмүш сыңдуу балыктар ошондой эле өркөчтүү киттердин да кызыгуусун пайда кылат. Өркөчтүү киттер өзүнчө жүргөн балыктарды кармай албайт. Ошондуктан алар эң сонун ыкманы колдонушат. Өркөчтүүлөр балыктардын топтолуусу үчүн аларга кол салып ары-бери кууй баштайт. Анан кайрылып туруп, топтолуп калган балыктарды куйругу менен чаап баштайт. Ошол учурда куйруктун чапкандагы ылдамдыгы секундасына 48 метрге жетип, же болбосо саатына 170 километрге чейин жетип кетет. Өркөчтүү кит ар бир куйругун чапканда бир канча балыктын эсин одарат. Деңиздеги азык оокаттын күтүүсүздөн көбөйүүсү император пингвиндердин жана алардын балдарынын жашоосундагы маанилүү бир окуясы менен дал келип калды. Бул кичинекей пингвиндин балапаны кыштан бери тамакты өзүнүн ата-энесинин жардамы менен гана жеп турду. Ал эми азыр болсо жайдын мезгили. Ага өзү аракет кылуучу мезгил жетти. Ата-энеси тамак анча бербей калды. Анткени алардын өздөрүндө да жылдык азыктануу мезгили.
Императордук пингвиндердин көпчүлүк балапандары эми мындан ары көз карандысыз. Канатындагы кара түктөрдүн пайда болушу алардын сууда сүзүүгө мүмкүнчүлүгү жаралды деген белги. Булар эми өздөрү тамак таап жесе болот. Эң алгачкы сууга чөмүнүүнү бар эле өз каалоосу менен аткара беришпейт. Бирок дайыма калтаңдап тайып туруучу муз кесиги башка арга жок кылат. Биринчи жолу суга чөмүнгөндөн кийин эле балапандардын жүндөрү үрпөйүп, чоң пингвиндер сыяктуу көрүнүп калат. Муздан жаң эле чыккан жаш балапандар узак жолду саякатка аттанышат. 3 же 4 жыл алар аңчылык кылышат. Антарктиданын жээктеринен бир канча алыс түндүк жактагы деңиздерди көздөй барышат. Таң калыштуу. Алар 4 жылдан соң ушул жээктерге кайтып келишет. Андан кийин тукум улоо үчүн өздөрүнө шерик табышат да, аргындашуу үчүн туулуп өскөн жерине кайтышат. Көпчүлүк императордук пингвиндер учурда ата-энелик милдеттерден кутулушкан. Ал эми Антарктиданын көпчүлүк пингвиндери түйшүктүү, оор, бала багуу турмушу менен алектенүүдө. Жай мезгилинин аптаптуу убагында алар өздөрүнүн балапандарын коргоо менен кам көрүшөт. Балапандары күнү түнү карап көзөмөлдөп турууга муктаж. Ошондуктан ата-энеси кезек-кезеги менен аңчылыкка чыгышат. Жырткыч куу тумшуктуулар дайыма айланчыктап жүрүшөт. Каалаган учурда келип балапандарга күтүүсүздөн кол салышы мүмкүн. Жарык дүйнөгө келгенден 4 жумадан кийин балапандар бир кыйла тоорулуп калышат. Ошондон кийин башка балапандар менен чогуу таштап ата-энеси экөө чогуу аңчылыкка чыкса болот. Аделия пингвиндеринин балапандары бир күндө 300 граммга чейин тамак жейт. Мындай тамакты камсыз кылуу үчүн ата-энесине узун аралыкты саякаттап барууга туура келет. Кээ бир учурларда алар тамак издеп, дээрлик 200 километр аралыкты сүзүп өтүшөт. Ар бир аңчылык өтө чоң коркунуч жана тобокелчилик менен коштолот. Муз менен суунун ортосундагы чек канаттуулар үчүн аябай кооптуу болуп эсептелет. Бул жайда камкор жырткычтар аңчылык кылып жүрүшөт. Алар муздун астында аларды аңдып турушат. Пингвиндер аны түшүнүп турушат. Ошондуктан алар аябай кооптонуп коркуп турган чак. Эгерде өркөчтүү киттердин тобу аңдып турган болсо, анда сууга түшпөй кетип калышканы жакшы. Жай мезгили бүтүп баратат. Ошондуктан Антарктиданы караңгылык басып келатат. Барган сайын күндүз кыска болуп түн узарып баратат. Акырында апрель айынын аягында континенттин көпчүлүк бөлүгүндө күн нуру көрүнбөй калат. Январь айы. Керек болсо кургакчылыкта да Антарктиданын жашоочуларын жайкы жырткычтар жөн коюшпайт. Топтолгон пингвиндердин үйүрү жана балапандары каракчы куу тумшуктуу куштун кызыгуусун жаратып жатат. Алар камкор, аңчылык да кылышат. Же өлүп калгандардын этин да жей беришет. Кышындасы алар алыскы түндүк тарапта балыктар менен азыктанышат. Ал эми пингвиндердин аргындашуу мезгилинде каракчы куу тумшуктар башка канаттууларды кармап аларга кол салышат.
Биринчи кезекте пингвиндердин балапандарына асылышат. Мындай чоң табылга алардын тузагына оңой эле түшүп калат. Кээ бир куу тумшуктуу мындай куштардын бир тобу жайдын күндөрү пингвиндердин жумурткалары жана балапандары менен азыктанышат. Күндүн батышы менен Антарктидада аба ырайы барган сайын суук боло баштайт. Күз мезгилинде түленге көпчүлүк учурда суу астында болууга туура келет. Полярдык уюл тараптан катуу шамал согуп баштайт. Мындай борон Антарктиданын так борбордук бөлүгүндөгү үйүлгөн муздардан башталат. Континенттеги аба ырайынын өзгөрүүсүнө мындай шамалдын таасири өтө чоң. Анткени жогорудан түшкөн шамал ылдый көздөй күүлөнөт да бүтүндөй континентке аябай суук куюндарды пайда кылат. Түлендерге куюндан жашынуучу мезгил келди. Алар алыс барышпайт. Каардуу шамалдын мындай запкысынан сак болуш үчүн алар муздун тешиги аркылуу башка чөйрөгө өтүп кетишет. Күз мезгилинде алар муз үстүндө дээрлик 4 саатка чейин эле болушат. Ал эми кыштын келиши менен муз үстүндө азыраак болуп, күздөгүгө караганда 2 эсе аз убакыт болушат. Антарктидада сыртка караганда суу жылуураак. Императордук пингвиндердин жана ведал түлендеринин чоңураактары кышы бою деңиз жээгинен анча алыс эмес жайларда жайгашышат. Ал эми калган алп жандыктар тирүү калуу максатын көздөп, Антарктиданы таштап, башка жактарды көздөй жөнөшөт. Кеч күздө Антарктиданын айланасындагы суулар тоңуп, музга айлана баштайт. Күн сайын 50 000 квадрат метр аймакты муз каптап баштайт. Муз жээгинде тамактанган адел пингвиндери утуру тоңгон муздун чекесине чыгуу үчүн бир кыйла алыс жерге көчүүгө туура келет. Ушул жумада кээ бирлери дээрлик 8000 километр аралыкты басып өтүштү. Бул алардын кыштоону өткөрүүчү деңиз менен муздун жолугушкан чеги. Кыштын калган күндөрүн калкып сүзүп жүргөн муздун үстүндө өткөрүшөт. Жайдын күн тийген аптаптуу күнү артта калды. Алардын ордуна катаал шарттуу Антарктиданын легендарлуу 2 эле жашоочусу чыдай алган каардуу кышы келди. Апрель айы. Антарктиданын жээгинде кармалып турган жападан жалгыз пингвиндердин мындай түрү бир ааздан кийин жаныбарлар дүйнөсүндөгү өтө тырышчаактын жана өзөрлүктүн эң сонун үлгүсүн көрсөтөт. Көпчүлүк канаттуулар түндүк жака деңизди көздөй учуп кетишет. Ал эми императорлук пингвиндер болсо, тескерисинче континенттин ичин көздөй жол тартышат. Алар жер шарындагы эң катаал аба ырайынын сыноолоруна кабылышат. Пингвиндер дээрлик 200 километр аралыкты басып өтүшөт. Жолго бир канча көптөгөн күндөр кетет. Айлана чөйрөдөгү шартка жараша муздар дайыма өзгөрүп турат. Ошондуктан пингвиндердин жүргөн багыты ар дайым башка, а бирок жетүүчү жери өзгөрүүсүз эле калат.
Алар туулуп өскөн канаттуулардын базары эч кандай жарык тешиги жок муздун үстүндө турат. Ар бир императордук пингвин аргындашуу үчүн өздөрүнөн кийин тукум калтыруу максатында бул жайга сөзсүз келиши зарыл. Кыш барган сайын жакындап келип калды. Ошондуктан пингвиндер бири-бирин жактыруу жөрөлгөлөрүн жүргүзүшү керек. Алар моюндарын ары-бери созуп, үн чыгаруу менен бири-биринин артынан кыймылдарын кайталап башташат. Булардын үйлөнүү салтанаты ушундай өтөт. Тумшуктарын асманды көздөй өйдө көтөрүү менен тим эле падыша сыяктуу тикеленип калышат. Императордук пингвиндер жеңүүчүнүн айкелиндей какайып тик туруп калышат. Бири-бирин жактыруу ийгиликтүү аяктайт деген үмүт менен. Ал эми түлен болсо Антарктиданын жээгинде жалгыз калган жандык болуп эсептелет. Бирок алар сууктан коргонуу максаты менен суунун ичине чүңкүп киришет. Антарктидадагы деңиз сууларынын температурасы эч качан -2 градустан төмөн болбойт. Ошол эле учурда суунун сыртындагы суук -50 градуска чейин жетип кетет. Ошондуктан түлендер үчүн суунун астында же ичинде чуңкуп жашоо сыртка караганда тынч өмүр сүрүүнү камсыздайт. Алар өпкөлөрүн абага толтуруу менен суу астындагы диржабл сыяктуу калгып сүзүп жүрүшөт. Эки дем чыгаруунун ортосунда алар 1 сааттай убакытта дем алышат же тамактанышат. Күн акыркы жолу батты жана бир канча ай кайрадан чыкпай турат. Императордук пингвиндердин ургачысы жалгыз жумурткасын тууп, кыштын караңгы түнүндө атасына сактоого тапшырды. Эркектери жумуртканы алып калышат. Ал эми ургачылар болсо кыш тоону өткөрүү үчүн кайрадан деңизди көздөй жол тартышат. Ургачылары кетип калгандан кийин эркектери өтө чоң ээрктүүлүк менен тукум улоо жоопкерчилигин өз мойнуна алышып, кызматын өтөп калышат. Кычыраган кыш эң ызгардуу күндө ар бир эркек пингвиндин бутунун үстүндө жумуртка бекитилген. Алар бири-бирине жакын болуу менен өздөрүн ысытып, түбөлүктүү караңгылыктай болгон тын уйкуга чөмүлүшөт. Мындай чогуу болушу жан чыдагыс кычыраган кыштын суугунан коргонууга мүмкүнчүлүк түзөт. Абанын температурасы -50 градуска чейин түшүшү мүмкүн. Ал эми шамалдын ылдамдыгы саатына 100 километрге чейин жетет. Бирок уюлуп турган топтун ичиндеги жылуулук 20 градуска чейин ысып чыгат. Шамал катуу болгон учурда үйүрдөгүлөрдүн баары кыймылдап турушат. Алар акырын айланышып, бири-бири менен утуру алмашып турушат. Ар кимиси өзүнүн болгон күчүнүн жана мүмкүнчүлүгүнө жараша уюлдук кыштын суугуна туруштук берүүгө туура келет. Пингвиндер бул аймакта эптеп араң тирүү калуу аракетинде жашап келишет. Планетанын бул бөлүгүндө булардан башка эч кандай жаныбарлар калбай калды. Август айы. Көп убакытка созулган Антарктиданын караңгы түнүндө пингвиндердин эркеги өзүнүн жумурткасын сактап турат. Кыш али бүтө элек. Ошондой болсо да, узун түн артта калды. Алыстан бул тоңуп калган жерге өз жарыгын чачып, күндүн жүзү көрүндү. Канаттуулардын базары күтүп турушат. Императордук пингвиндер 75 күнгө чейин жумурткасын басып чыгарат. Атасы балапаны жумурткадан жарылып чыккычакты дээрлик 4 ай бою эч нерсе жеген жок. Ошон үчүн ал 2 эсе арыктай түштү.
Жаңы эле пайда болгон балапандары ачка. Аларды тоюндурбаса өлүп калышы мүмкүн. Чынында эч кандай мүмкүнчүлүгү жок болсо да, аталары сүт сыяктуу бир нерсени жедирип турушат. Бирок жардам тез шашылып келатат. Ургачылары кайтып келатышат. Алар кышы бою жүргөн жортулдан бир кыйла семирип алышкан. Эркектери кубанып жыргап атышат. Ошончо көп сандагы миңдеген канаттуулардын ичинен эркеги жана ургачысы өз шериктерин үндөрү аркалуу гана таап алышат. Ал эркеги балапаны эсен аман пайда болушу үчүн башынан бир канча оор кыйынчылык күндөрдү өткөрдү. Ал эми ургачысы болсо, жаңы эле пайда болгон кичинекей өзүнүн балапанын көрүш үчүн 200 километр аралыкты өтүп келди. Акыры аягы кучагына алды. Күн жарыгы кайрадан Антарктидага келе баштады. Ошентип, аябай кызыктуу континенттин жашоо айланпасы кайрадан башталды. Бул аймактагы жаныбарлар кычыраган кыштын түбөлүктүү караңгылыгынан бир нече ай жашынган болсо, ал эми жайындасы күн батпаган жарыктын нурунан да жашынышат. Бул жерде жаратуучунун буйругу менен таң калыштуу мүнөздө жашоо андан ары уланып келет. Обочолонуп, башка континенттерден өзгөчө болуп турса дагы, ушулардын баары ар түрдүүлүгү менен Аллах Тааланын чыныгы кереметтери. Мындай түбөлүктүү жана алыстагы жашоо жер шарынын башка континенттерине такыр окшошпойт.